Ысык-Көлдө эркек кишинин жансыз денеси суу жээктен табылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, учурда маркумдун аты жөнү такталууда. Маалым болгондой, бүгүн эртең менен саат 7:19 чамасында Балыкчы шаарындагы кум жээктердин биринде суудан 40-45 жаштагы эркек кишинин жансыз денеси жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 3 куткаруучу тартылып, жансыз денени суудан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Булак Сокол медиа. Ош шаарында пара талап кылуу фактысы боюнча 2 мугалим кармалганы боюнча шаардык милиция маалымат таратты. Билдирүүгө ылайык, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Ноокат районунун 46 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал баласын Ош мамлекеттик университетине өткөрүү үчүн аталган окуу жайга алып барганда, окуу жайдын мугалими $1200 акча талап кылганын айткан. Ыкчам иштердин натыйжасында талап кылынган акчанын бир бөлүгүн, тактап айтканда 40 000 сом акчаны алып жаткан учурда аталган окуу жайдын кызматкери кармалган. Алгачкы тергөөнүн жүрүшүндө маалым болгондой, ал тиешелүү сумманы Ош шаарынын Токтогул эс алуу багына алып келип берүүнү айткан. Учурда шектүү мугалим убактылуу кармоочу жайга киргизилип, алгачкы көрсөтмөсүндө арыздануучудан чындыгында эле анын баласын окууга өткөрүүгө көмөктөшүү үчүн $1200 сураганын билдирген. Ушундай эле факты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Ош шаарынын Киров атындагы орто мектебинин мугалими кармалган. Ал баласын аталган мектепке өткөрүү үчүн барган энеден 2000 сом акча талап кылган. Шектүү соттун чечими менен үй камагына чыгарылып, учурда сотко чейинки өндүрүш иши уланууда деп жазылат маалыматта. Айзадан ала качкан 5 кишиге соттун өкмү чыкты. Кызды ала качууга катышкандардын баары күнөөлүү деп табылып, 3-өө 7 жылга, 2-өө 6 жыл 6 айга кесилген. 1-май райондук соту Айзада Канатбекованы ала качкандарга карата өкүм чыгарды. Анда кызды урдоого катышкан 5 кишинин баары тең күнөөлүү деп табылган. Соттолгондор: Замирбек Раманкулов 6 жыл 6 айга кесилди, Кубанычбек Токон уулу 6 жыл 6 айга кесилди, Ажыкабыл Рыспай уулу 7 жылга кесилди, Орузбек Нурумбетов 7 жылга кесилди, Сыймык Молдосариев 7 жылга кесилди. Сот айыпталуучуларды Айзаданын үй бүлөсүнө материалдык зыян катары 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Айзада Канатбекованын тайэжеси Бактыгүл Шакенованын айтымында, кыздын жакындары соттун чечимине ыраазы экенин айтып, доо арыз жазбай тургандыктарын кошумчалады. Булак Спутник эйжи. Акжол Махмудов дүйнө чемпионатына барбайт. Машыктыруучу себебин айтты. Балбандын жеке машыктыруучусу Мейрамбек Ахметов балбан азыркы тапта Олимпиададан кийин калыбына келүү процессинен өтүп жатканын белгиледи. Грек-Рим күрөшү боюнча Токио Олимпиадасынын күмүш байге ээси Акжол Махмудов Ослодо өтүүчү дүйнө чемпионатына катышпайт. Маалыматты Кыргызстандын улуттук командасынын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев Спутник Кыргызстан агенттигине тастыктады. Анын айтымында, мелдешке бара турган курам учурда аныкталып жатат. Спорттук күрөштүн түрлөрү боюнча дүйнө чемпионаты Норвегиянын баш калаасы Осло шаарында 2-10 октябрда өтөт. Акжол Махмудовдун жеке машыктыруучусу Мейрамбек Ахметов балбан ушу тапта Олимпиададан кийин калыбына келүү процессинен өтүп жатканын белгилеп, азырынча эч кандай мелдештерге барбай турганын билдирди. Булак Спутник эйжи. Эртең Марипов баштаган өкмөт мүчөлөрү окуучуларга сабак өтөт. Эртең 15 сентябрда жаңы окуу жылынын 1 күнүнө карата министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов баштаган өкмөт мүчөлөрү окуучуларга сабак өтөт. Бул туурасында өкмөт башчы Facebook баракчасы аркылуу маалымдады. Мекендешибиз Ахрур Иминов белгилегендей, 1 окуу күнү биздин балдардын эсинде сакталып калышы керек. Мектептерде салтка айланып калган тынчтык сабагы деп аталган класстык сааттар өтөт. Бул күн мен Чүй облусундагы мектептердин бирине барып окуучулар сабак өтүүнү пландап жатам. Мага да балдарга да кызыктуу болот деп ойлойм деп жазган Марипов. Ошондой эле ал орун басарлары жана министрлер кабинетинин башка мүчөлөрү да класстык сааттарды өтөрүн кошумчалады. Булак Спутник эйжи.